көйгөлөрүмен келип элдин кабыл алган үчүн жумурашып билем. Жакында эле келдим Жалпакка. Өзгөр аябай чоң жолдор, аябай сонун курулган, кеңейип болуп калган. Sizler bilen görüşüp turганıma абдан кубанычтамын. Эки Орозонун күнүндө жолугушабыз. Эмне ниет кылсаңыздар, эмне тилек кылсаңыздар, ошонун баардыгын Алла Таалам кабыл кылган болсун. Элдин көйгөйүн жер-жеринде билейин деген оюбуз болду. Көйгөйлөр болсун, сунуштар болсун, сын пикирлер болсун, айта бериңиздер, ачык айкын. Мен менен кошо жетекчилер дагы келишти. Ошо жетекчилердин канчалык деңгээлде иштеген, иштебегендигине сиздердин араңыздардан мен билип кеткенге дагы чоң шарттар жаралат. Иттер көп. Балдардын мектепке кеткенде күндө кыжалатпыз. Мен өзүм чоң жолго чейин күндө келип майда балдарды тосуп алам да, жана иттер. Жакшы болуп туруп, шаарга карап калыптыр, мен сүйүнүп атам да. Ошол нерселерди көзөмөлгө алып, жакшылап эмне кылып берсеңиз. Ошол жерлердин баардыгын тазалagыла шаарга өткөн айыл өкмөттүн айылдарынын баардык тазалыгы көзөмөлгө алынсын. Анан иттерди аткыла. 5-дом жеңи жок көчөнүн жашоочуларыбыз. Бизде 1 жылдан ашып атат. Суубузда өтө чоң проблема бар. Эч кандай напор жок. Ошо былтыр ремонт башташкан го. Ошо трубаларды ремонт кылсаңар керек. Анда ремонт болуп атканда ойлодук, эми ремонт болуп атат да, ладно деп. Эме ушул убакка чейин да напор вообще жок. Ошо 5-домдуку материалын эсептеп айтканбыз, толуп калган эмесчи. Ал жанындагы эле ошо 4-5 жандагы домдор нормально. Ар дайым ушу эл журтуңар менен бирге болгула. Кудайым ушу Ороз айыбызды баарыбызга кулдук кылган болсун, иштериңер ийгилүү болсун. Аман эсен бала чакаңар менен тынч болгула. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ya rahmatika ya rahman. Amin. Allahu ekber.